Мага бирөөсү жакты. Аякта сен өзүң тандап аласың кайсы курстарды алыш. How do you say I'm a student? Je suis Étudiant. étudiant. Je suis un étudiant. Бир нече чет тилде эркин сүйлөгөн курбулар Оксана менен Алия жаңы гана жогорку окуу жайда аяктап жаткан мезгили. Кыздардын бири Алия Рыспаева быйыл университеттин мыкты студенти деп табылды. Каарманыбыз Алия жогорку республикалык тестирлөөдөн 220 балл алып, Ала Тоо эл аралык университетине акысыз окууга өткөн. Кыргыз, орус тилдеринен сырткары англис, немис тилдеринде эркин сүйлөп, түрк тилин орто деңгээлде билет. Ошондо ортодон результаттар чыкканда меники 220 балл алып алгам. Бирок Ала Тоо университет 220 баллдан көбүрөөк алсаң, сага 100% скидка берет. 4 жыл бекер эле окуп бүтүрдүм. Билимге дилгири жаштар бир топ студенттерден алга озуп, аталган окуу жай аркылуу Франция мамлекетине окуп келүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Францияга Erasmus программасын барып келгенбиз. 3-чү курстун 2-чи семестринде. Аякта 6 ай окуп, андан ары ошол жактан эле Германиядан жумуш таап алдык. Ал жакта да Erasmus программасы менен анткени ал стипендиялык программа. Эчтеке төлөбөй 800 евро бул өзүң тамак ашыңа, жаткан жайыңа жана перелеттордо самолет менен учууга 820 евро берилген болчу. Биз Франциянын Клермонт-Оверн деген шаарында окуп келдик. Биздин университеттен 4 кыргыз болдук. Эң башкысы сизди университет тандаш керек, документиңизди алып келиш керек. Ошо менен окууңуз бекер болот. Жана сизге жатаканага, баскан турганыңызга, жолуңузга полностью каражат бөлүп беришет. И Бишкектен ал жака учканыңызга же кайра Франциядан Бишкекке келгениңизге да тоже акча бөлүп беришет. Сизден 2 гана талап, жакшы окуңуз и документтериңиз туура болсун. Алия менен Оксана билим алган Ала Тоо эл аралык университети жакшы окуган студенттер үчүн 21 өлкөгө бекер окууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ошондой эле 2 дипломдун ээси болууга дагы шарттар каралган. Студенттер тандалып, биздин Европадагы партнер университеттерге барып, бир семестр окуп келишет. Биринчиден окуулары бекер, экинчиден стипендия төлөп беришет. Ошол партнер вуз айына где-то 800 евродай стипендия алып окуп келишет. Экинчи программабыз бул кош диплом программасы. Бул 2 жылдан бери ишке ашып келе жаткан программа. Бул программа менен биздин партнер вуздарга, алар Америкада, Францияда, Германияда, Түштүк Кореяда бар. Биздин студенттер бизде окуп 2 же 3 жыл, андан кийин калган окуусун ошол жактан окуп, мисалы үчүн Германияда еще стажировка өтүшүп, ошолорду аяктап, аягында биздин да дипломду алышат, ошол партнер вуздун дагы дипломдун алып, 2 кош диплом программасын ошентип ишке ашырылат. Франциядагы окуу системасы ал жактагы чөйрө кыздардын көз карашын бир топ өзгөрткөн. Франциянын системасы аябай жакты. Анткени университеттерде аякта студенттер өзү кайсы сабактарды, кайсы курстарды алыш өзүлөрү чечет да. 70% сен кесиңден болуш керек. Андан тышкары 30% башка кесиптерден да албасаң болот. Психологиядан албасаң болот, маркетинг, менеджмент. Бирок студенттер бир аз башка. Алар эркин десем болот. Бир нерсе жакса, коркпой кылып көрүш керек. Ал жакта студенттер бир нерсе жактыбы, эч уялышпайт, дароо айтышат. Мен ушу жакты, мен ушуну кылгым келет. Бизде менде дайыма ой пайда болот, бул эмнени ойлоп калат, бул уруксат береби же бул жаман сүйлөп коюп, ошондой болот экен. Бирок ошосу жоголду Франциядан кийин. Эгерде сизге ал жакта бир профессор же агай жакпай калса, сиз группаңыз менен чогуласыз и кураторго айтсаңыз болот. Бул агайдын бергени жакпады, бизге алмаштырып бериңиз. Ошондо карап беришет. Албетте сурайт, эмнеге жакпады, эмнеси жакпады, эмне кылып койду деп. Бирок ал система бизде Ала Тоодо деле бар. Ошондуктан прям өзгөчө деп айта албайм. Анткени бизде деле болчу. Прям бир нерсе жакпай калса, биз дайыма айтабыз и 1-2 күндө эле сразу өзгөртүп беришет. No, you know, like before, I was thinking that like my Kyrgyz is perfect, honestly. But like after I have heard like so many people speaking Kyrgyz. Кыздар Францияда англис тилинде билим алган. Алар билим алган университетте англис тилинде билим бергендиктен тилден кыйынчылык болгон эмес. Тескерисинче көп тил билгени чет жерде жардамчы болгон. Тапшырма даярдап атканда да англисче сүйлөп баштайт, анткени тапшырманы англис тилинде тапшырыш керек да. И ошондо вот именно презентацияны англис тилинде кылгыла деген бир неме бар да, эреже бар. И ошодо аябай жардам берет именно сүйлөп кеткениңизге.
кээде агайлар айткан нерсени түшүнбөй калат болчумун, аябай кыйналдым башында чынында. Андан кийин курстарга жазылдым, бирок университеттин ичинде да дополнительный сабактар болду, ошолорго да катышып, агайлар түшүндүрүштү, ошо аябай жакшы таасирин берди. Азыр орус, кыргыз тилин албаганда англис тилинде эркин сүйлөйм, түркчө и бир аз орто деңгээлде немис тилин билем. Анан бир кафешке кирип калдык. Ал жакка кирсек, англисче сурайык да, кечиресиздер, зарядтап алсак болот десек, жок деп койду. И чыгып атканда мен эженин байкеге түркчө сүйлөгөнүн угуп калдым. Чыктык. 1 мүнөттөн кайра кирдик, түркчө сүйлөп баштадык. И түркчөбүздү уккандан кийин бизге и зарядкалап да берди, сэндвич да берди, сууну да коюп берди. Биз күлүп коюп отурдук, тилдердин жардамы аябай эле тийди. Оксана Сейитова дагы Жогорку республикалык тестирлөөдөн көп балалуу Палато эл аралык университетинде окууга 75% арзандатуу менен окуган. Калган 25%ды төлөө үчүн экинчи курсунан баштап иштей баштаган. Кыздардын айтымында алар окуган университет ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендиктен окууга дагы, ишке дагы жетишкен. 3 курста неме жакшы болду. Пандемия бүттү го уже, бирок бир аз расписаниеда башкача болуп калды, бирок ошентсе да биз агайларга группа менен жаздык да. Агай, кечиресиз, биз ишемби күнү биз башка бир проектке катышайын деген оюбуз бар эле. Сабактарды бир аз жылдырсак болот десек, ошондо дайыма бизге макулдугун беришет эле да. Силерге ыңгайлуураак болсун деп. То есть бир күн жазасыз, эртеси уже жообун аласыз, и дайыма тез жообун алып турасыз да. Ошосу да жакшы болду бизде. Экинчи курстан баштап иштедим. Контрагыңызды өзүңүз төлөдүңүзбү ошондо? Ооба, мен өзү орто менен 75% скидка менен өттүм, 25-ин төлөдүм. Агайлар менен сүйлөшүп, да 1 жыл даярдандым. Мен балдарга кантип үйрөтсөм болот деп макул дешти. И ошо менен балдарды жыйыртыга даярдап баштадым. Ыр жазасызбы? Ырларды англис тилинде жазам. Орус тилинде китеп жазып баштагам. Мен экинчи курстан баштап эле иштеп баштадым. Ошондо мен анткени англис тилим жакшы болгон үчүн курстарда башында англис тилин окутуп аткам. Андан кийин математика, физика, ICT, кээде экономика же бизнес англис тилинде Кембридж, Оксфорд, Силк Роуд, Мариф мектептеринин студенттерине окутуп аткам. Курбулар келечекте дагы билимин өркүндөтүп, тажрыйба топтоп, мындан ары дагы өсүп өнүгүп, көптөгөн ийгиликтерди жаратуу ниетинде турушат. Келечекте мен азыр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына тапшырып атам. Көрүп атат, стажировкасыз эле алса болот экенби. Аяктан 1 жыл иштеп, андан кийин дагы Erasmus Mundus бул магистратурага ошол эле Erasmus Plus-тун магистратурасына тапшырган программасы бар. Ошондой эле стипендия менен окуган. 2 жыл 4 мамлекетте окуп кетсең болот. Ошого эмки жылы тапшырайын деп атам. Мен 11 класста окуганда кесиптердин кандай түрү бар, кесипти эмнеге жараша тамдаш керек, күчтүү жөндөмдөргө караш керек, адамдын характерине караш керек деген вообще бир да тренинг болгон эмес экен. И азыркы мен иштеп аткан проект как раз таки Кыргызстандын 7 областында тең буюрса башталат 1 айдан кийин. И биз ал жакта как раз таки балдарга айтып беребиз, кандай кесиптер бар. Азыркы эң эле популярдуу болуп жаткан IT тармагы. IT тармагында эле плюс минустары бар да. Биякта өзүлөрү эле берет,